Ош облустар аралык төрөт стационарында майрам аракырасында өзгөчө жаңылык болду. Төртем жарык дүйнөгө келип, ата энесине, жакындарына өзгөчө кубаныч тартуулады. Азыркы учурда балдардын жандандыруу бөлүмүндө ымыркайлар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Азыр медицина аябай өнүккөн мезгил. Тукумсуздук деген бул дарылоого мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Медицинанын жардамы менен бул кыз ошол 4 балага ээ болуп турат. Балдарынын абалдары жакшы. 1 уул, 3 кыздуу болушту. Бул жаш үй бүлө үчүн өтө кубанычтуу күн болуп атат. Негизинен бизге төрөт үйүнө келгенде энелер эгерде мындай ара төрөлө турган бала күтүлсө, энелерди атайын төрөткө даярдашат. Балдарды дагы даярдап 12 март күнгү пландаштырылган жана ошол күнү кесарево болду дагы биз 2 неонатолог катыштык төрөткө. Анан 4 төрөлдү. Биринчиси кыз бала, экинчиси уул, анан кайрадан 2 кыздуу болушту. Биринчи кызынын салмагы 1 килограмм 830, андан кийин 1 815, үчүнчүсүнүкү 1 520, андан кийин 1 килограмм 500 салмакта төрөлүштү. Балдар төрөлгөндөн кийин эле биз дароо реанимация бөлүмүнө, реанимация залына которуп келдик. Төртөө тең кичинекей болгондуктан биринчи күндөрү респиратордук поддержка деп СИПАП аппаратына жатышты. Экинчи күндөн тартып абалдары жакшырып, балдардын аппараттан чыгардык. Андан соң балдарды энеси дагы палатага которулуп келди. Энесине берип, үйрөтүп, 4 күндөн тартып энеси өзү балдарын карай баштады. Азыркы учурда балдардын абалы жакшы, энесин эмет жана ошондой эле саап дагы берип жатат. Салмактарын кошуп, бизди сүйүндүрүп жаткан учурлары. Булар аябай өздөрү мындай башкача болот экен да. Бирөөсү ыйласа, анан экинчиси деле ыйлайт. Бул экөө балдарым чоң да. Чоң төрөлдү. Анан экөө жакын окшойт. Сезимдери өтө күчтүү. Бул экөө болсо кичинекей 1,5 килограммдан да. Бул экөө анан неме болду окшойт. Бул экөө сезимин жакшы сезет да. Ыйлаганда деле, көтөрсөм деле сразу сезет. Ошондой экен. Бирок төртөө тең ыйлабайт. Жакшы. Жолдошум сүйүнүп атат. Күндө көргүсү келип балдарын. Өзү деле башкача сезимин айтып, башкача болот экен биринчи балам деп. Биринчи төрөттө эле төртөөнү төрөп бердиң, рахмат сага деп көп жолу айтты, сүйүндү. Аттарын деле атасы коюп кетти. Биринчи балам кыз төрөлдү. Анын аты Садия койдум. Экинчиси балам. Балама күйөөм Юсуф деп койду. Анан үчүнчүсү Афруза. Төртүнчүсү Рабия болду. Ошондо төртөөнү тең күйөөм коюп сүйүнүп кетти. Кыйналганым жок. Карашып, врачтар деле, апам деле бүт жардамын берип атат. Өзүм деле жакшы болуп калдым. Аябай мындай сүйүнүп атам. Өзүм карап, балдарым колума алып, кармап атканыма шүгүр айтам. Жакшы баары. Анан ушул немеде айтып кетейин. Мен төрөткөн Адамбаева Жазгүл эжеге чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып кетем. Кесарево менен төрөдүм да мен 33 жумасында. Ошон үчүн аябай сүйүндүм, балдарым жакшы экен. Балдарың жакшы деп айткандан кийин өтө сүйүнүп кеттим. Ошон үчүн чоң рахматымды айтам. Анан Мунир эжеге деле чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Карап, балдарымды жакшы карап берди, азыр деле карап атат. Мени карап аткан өзүмдүн гинекологум Рана эжеге деле чоң рахматымды айтам. Өзүм жакшы алып, балдарыма колума кармапты. Рахматымды айтып калам.